Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде эл сүйлөсүн көрсөтүүсү, студиядан Нуржан Султанбекова. Бүгүн эфирде күндүн актуалдуу маселелерине токтолобуз. Темаларга токтолсок, учурда Казакстанда ун тартыштыгы жаралууда, Кыргызстан бул кырдаалга даярбы жана келечекте курула турган Асман шаарына атайын Франциядан инвесторлор келип, меморандум түзүлгөнү маалым болду. Дал ушул темаларга адистер менен жана эксперттер менен байланышабыз. Бүгүн Казакстандын ун өндүрүүчүлөрү 1,5 аптага жеткидей гана буудай даны калганын, андан соң тегирмендерди токтотууга мажбур болоорун эскертишти. Бул тууралуу Казакстандын дан өндүрүүчүлөр бирикмеси билдирди. Биримдиктин маалыматына караганда, азыр буудайдын 1 тоннасы 160 000 теңгеге сатылууда, бирок бул багадагы буудайды ал өлкөдө сатып алууга мүмкүн эмес. Анткени буудайды табуу учурда кыйын болуп жатат. Мунун кесепетинен коңшу мамлекеттеги тегирмендердин көбү иштебей турат. Ошол эле учурда тегирменчилер Казакстандын айыл чарба министрлигинен буудай экспорттоону башка мамлекеттерге токтотууну талап кылып жатат. Айта турчу жагдай, коңшу мамлекеттин маселеси Кыргызстанга дагы залакасы тийбей койбойт. Учурда биздин өлкөдө даярдыктар барбы, кандай көрүлүп жатат? Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун төрагасы Базарбай Мусабеков менен байланышсак. Базарбай Абдикеримович, саламатсызбы? Жогоруда айтып өткөндөй, Казакстан буудай жоктугунан улам ун тартыштыгы жаралып, ар кандай элдери толкундоолор болуп жатат ошол жакта. Биздин өлкөдө учурда абал кандай? Саламатсыздар. Биз дагы социалдык сеттерден жана ошондой эле өзүбүздүн коңшу өлкөдөгү кесиптештерибиз менен байланышып турабыз. Бул маселе бизге дайын. Былтыртан бери эле бул көйгөй болуп турган. Себеби дегенде, билесиздер, 2021 жыл кургакчылык болуп, жалпы эле чөлкөмдө, Орто Азияда дейбизби, кургакчылыктын айынан Казакстанда буудай даны жакшы болбой калган. Ошого байланыштуу биз кабинет министрдин чечими менен былтыр бизге көп көлөмдө 1,5 миллиардтан акча бөлүнүп, сом. Ошого биз Россия Федерациясынан жетишерлик деңгээлде өзүбүзгө ачлык буудайды кампаларыбызга жеткирип алганбыз. Коңшу өлкөнүн залакасы бул Кыргызстанга да тийбей койбойт. Бизде да баа кайрадан көтөрүлүп кетпейби? Кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат? Ошо бааны туруктуу сактап калыш үчүн. Ооба, кандайдыр бир деңгээлде бизге дагы тийиши мүмкүн. Биринчи кезекте биздин жалпы калкыбыз ага дайын болуш керек. Себеби дегенде, билесиздер, өткөн айда 12-13 март күндөрү баягы элибиз бир көлөңгө түшүп, ошо түшүнбөстүктүн айынан кум шекери менен өсүмдүк майына болгон баа кескин өсүп кеткен. Бирок мамлекеттик материалдык резерв фонду өз кезегинде товардык интервенция кылып туруп чыгарып, бардык район, областтарга май менен шекерди жеткирип, бааны кайра турукташтырганбыз. Un боюнча айта турган болсок, азыркы күндө биздин кампаларыбызда жетерлик деңгээлде ачлык буудайыбыз бар. Буквально мына кече жума күнү дагы кабинет министри өзүнүн тескезин чыгарды. Разбронирование кылганга бизде болгон буудайды. Ал деген биздин ушул өзүбүздө иштеп аткан 30 тегирмен бар, мукомолдорго жардам иретинде. Ушулар дагы Казакстандагыдай болуп, же башка жактагыдай болуп токтоп калбасын деген өмүттө азыркы күндө чыгардык. Мына антимонополия агенттиги бизге бааны коюп берип атат. Ошол нарк менен биз өзүбүздүн баягы тегирменчилерге буудай менен жардам берип туралы деп атабыз. Бул деген өзүбүз жергебизде, элибизде баягы унга болгон таңкыстык болбосун деген эле ой, максат. Россия мамлекети да буга чейин ошо экспортты токтоткон болчу. Ал эми азыркы учурда кайрадан ошо экспортты баштады да, учурда ошо биздин мамлекет кайрадан ошо экспортто сүйлөшүүлөр болуп жатабы? Ооба, туура айтасыз. Бул 14 мартта Россия Федерациясынын өзүнүн постановлениясы чыккан, что кылкандуу эгиндерди жана ошондой эле
көптөгөн тамак аш продукцияларына өзүнүн аймагынан чыгарууга запрет койгон. Бирок ал жерде эгерде ушул постановление чыкканга чейин түзүлгөн келишимдер болсо, контракттар, договорлор бар болсо, алар коюп жиберилет деп айтылган. Бирок ошого карабастан мына бир айдын жүзү болуп атат. Андан бери биздин мукаммалдордун дагы көптөгөн контракттары бар. Жана ошондой эле биз дагы айыл чарба министрине үрөндөрдү алып келип берип атканбыз. Үрөндөрүбүз дагы келбей үзгүлтүккө учурап турат. Азыркы күндө чыкпай жатат. Дагы жакшы бир былтыркы жылы биз ошо жетишерлик деңгээлде ачлык буудайды алып келип алган экенбиз. Азыркы күндө негизи 3 айлык деп туруп айтылат, 3 айга жетет деп, бирок биздин эсебибиз боюнча азыр тегирмендерибизде дагы ундар бар. Биздин өз фонд матрезервдин дагы кампаларында ун бар. Ошону менен бирге январдын 14-күндө кабинет министрдин чечими чыгып, биз 20 000 тонна буудайды унга айлантып, калкыбыздын аярлуу катмарындагыларга 50 килограммдан бекер ун бердик. Азыркы күндө бардык областтарга берип бүтүп калдык, райондорго. Нарын областынан 2 район калды, жартысы. Ошону менен Жалал Абад областындагы Тоңустор району калды, жеткирип беришибиз. Бирок ундарыбыз бар, баягы жолдун каталдыгы болуп, бир-эки көчүп түшүп эме кылып аткан. Аларга дагы Кудай буйруса өздөрүнө бөлүнгөн көлөмдү жеткирип беребизби деген ойдомун. Былтыркы жылы дагы ошо бизде Кыргызстанда чүйдө аябай кургакчылык болгон болчу. Анан быйылкы жылы эмне иш аракеттер көрүлүп жатат? Ошо кургакчылыктын алдын алуу максатында ошол нерседен сиз кабардарсызбы? Чтобы дан эгимдерин мол түшүм алуу үчүн. Ооба, кабардармын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2022 жылы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин берген тапшырмасынын негизинде кабинет министри чечим кабыл алып, айыл чарбасына быйыл эбегейсиз чоң көлөмдө акча каражатын бөлүп берди. Мына 26 миллиард сом. Бул тарыхта мындай болгон эмес. Бул деген былтыркы кургакчылыкты эске алып, жана ошондой эле ушу дүйнө жүзүндө азык түлүккө болуп аткан кымбатчылыктын алдын ала чара көрүү максатында, ошону менен бирге кылкандуу канды данды көбүрөөк алалы деген ой максат менен биз үрөндү дагы көбүрөөк эсепте алып келдик. Ошону менен бирге суу чарбалыгына дагы 1 миллиардка жакын акча бөлүнүп, каналдарыбыз дагы тазаланып, баягы суу үнөмү жок келсе экен деген ой максат менен ал жака дагы жакшы көңүл бөлүндү. Айыл чарба министрлиги бул тарапта жакшы иштерди жүргүзүп атат деген ойдомун. Демек, биздин өлкө азык-түлүк коопсуздугу тарабынан кооптонбой эле койсо болот экен да, бардык кошумча даярдыктар көрүлгөн. Кооптонууга биздин өлкөбүзгө, биздики эми баягы коңшу мамлекеттерге караганда чаканыраакпыз. Көптөгөн кризистерди жеңил желпи өткөрүп келсек болот. Мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин өзүбүздүн. Азыркы күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунда жетерлик деңгээлде ачлык буудай дагы бар. Ошо элибизди жаңы урожайга чейин жеткиргенге чейин, ошону менен бирге өсүмдүк майы жана кумшекер дагы жетерлик бар. Ага кошумча дагы кабинет министринин чечими чыгып, жогорку кеңештин бюджет комитетинен колдоп берип туруп, азыркы күндө финансы министри бизге акча каражатын которуп берди. Дополнительно кошумча өсүмдүк майын жана кумшекер сатып алуу боюнча азыр келишимдер түзүлдү. Кудай буйруса мына жүктөлүп эме кылып атат. Биз ушу партнерлор менен дагы бир нече жолу байланышып туруп атабыз. Жана ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы күндө оңой болуп калды. Кайсы жерде жүктөлүп атат, эмне кылып атат, ушу видео сообщениялар менен дагы бири-бирибизге көрүшүп туруп атабыз. Кудай буйруса мына азыр кумшекердин сезону келип атат. Көптөгөн баягы үйлөрдө ошо варенье жасоо сезондору башталат деп биз ошого камданып азыртан дагы кошумча 12.500 тонна кумшекер алып келип коелу деп атабыз.
кошумча дагы алып келгенге биздин келишимдерибиз бар. Базарбай Абдыкеримович, Бул чоң деген рахмат. бул деген баягы эсен келе мамлекеттеринен эмес, Евразиянын эмесинен эмес. Бизге Кыргызстан үчүн бөлүнгөн квота бар. Ошонун кандайдыр бир өлчөмүн фонд матрезервке айыл чарба министри бөлүп берди. Биз с третьих стран деп азыркы күндө Бразилиядан кумшекерди алып келип атабыз. Кудай буйрса, элибиз ал жагынан дагы камтама болгонсо болот. Un маселеси боюнча бизде эч кандай тоскоолдуктар жана кооптонуулар болбосо болот. Бизде жетерлик деңгээлде дааныбыз бар. Мына Кудай буйрса жазда келип калды. Ошону менен бирге кийинки сезонго дагы оңой олтоң жетебизби деген ой. Ошону менен туруп калбастан азыркы күндө дагы биз келишимдерди түздүк. Россия Федерациясы бул чектөөлөрдү алып салары менен биздин вагондор келе баштайт. Базарбай Абдыкеримович, сизге чоң рахмат. Биздин түз эфирге чыгып, суроолорубузга жооп бергениңизге, алда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Жалпы элибизге орозо кармагандарга орозосун кабыл болсун дейбиз. Ошону менен бирге дагы бир нерсени айта кетишим керек. Биз бүгүнкү күндөн баштап дагы өткөндө 500 тонна өсүмдүк майын чыгарган болсок, азыр 900 литр өсүмдүк майын бардык жерлерге өткөндөгүдөй кылып туруп эле жеткирип бергенге баштадык. Азыр мына бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын Жалал Абад шаары, ошону менен бирге таш көмүр жана майлуу суу шаарлары алып кетти. Азыр ушу телевизордон угуп же болбосо сайттардан көрүп турган болсо, мен бардык президенттин областтагы өкүлдөрүнө өзүм жөнөткөнмүн сообщение. Азыр көрүп тургандарга дагы местный самоуправлениедагыларга дагы айткым келет, өздөрүнө бөлүнгөн өлчөмдү келип алып кетишсиздер болот. Чоң рахмат. Бул убакытка чейин айтылган Асман шаары, Асман долбооруна келишим түзүлүп, иш баштоо үчүн Франциядан атайын инвесторлор келгени маалым болду. Бүгүн Бишкек шаарында Асман 2022 эл аралык инвестициялык конференциясы өттү. Конференцияга катышкан архитекторлордун бири Санжар Молдоев биз менен түз эфирде. Санжар мырза, саламатсызбы? Сиз кандай ойлойсуз, долбоор ишке ашышы мүмкүнбү? Саламатсызбы да бир жолу. Конференциянын бүтүшүнө 1 сааттай болду. Албетте көпчүлүк элде салынат же салынбайт деген ойлор жаралат, бирок мен өзүмдүн жеке оюмду айтып кетейин. Француздардын инвестициянын көлөмүн анализдеп ошого таянып эгер айтсак, бул долбоор ишке толук менен ашышы мүмкүн. Конференция тууралуу айтсаңыз, инвесторлордон тышкары Кыргызстандан да кимдер катышты? Инвесторлордон тышкары да Кыргызстандын көптөгөн жеке фирмалар катышты. Булар курулуш фирмалар болот, башка энергетика тармагындагы фирмалар болду. Финансы тармагында криптовалюта, блокчейн деген тармактарда фирмалар катышты. Алар дагы өздөрүнүн проекттерин сунушташты. Инвесторлор ошол проекттерин дагы алар көзөмөлгө алып, анализдеп отурушат. Бүгүнкү конференция өтүлүп жаткан инвесторлор тарабынан болуп жатабы, жеке ишкерлер тарабынан болуп жатабы, же бул мамлекет тарабынанбы? Бул мындай айтканда взаимовыгодный жеке фирмалар менен жана албетте мамлекет менен дагы мындай чогуу өткөн конференция болду. Сиздин пикириңизде ошо жаш архитектор катары шаар салыныш үчүн курулушу качан башталат деп ойлойсуз? Канча убакыт керектелет дагы? Негизи ушундай проекттер, ушундай долбоордор көптөгөн жылдар боюнча созулат. Бир эле мисал үчүн генпланды, чоң шаардын генпланын түзүш үчүн 1-2 жылга чейин созулат. Ал эми жеке курулушу бир 10 жылга чейин созулушу мүмкүн деп ойлойм.
Санжар мырза, биздин түз эфирге чыгып бергениңизге чоң рахмат, алда иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге да. Саламатыңыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Асман шаары боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер жаралып келет. Арасында ушул Асман шаары салынбай эле койсун деп каршы болгондор да жок эмес. Биз азыр дагы бир серепчи архитектор Айтбек Дененбаев менен баарлашабыз. Айтбек мырза, саламатсызбы? Ушул шаар сиздин оюңузча кандай, Кыргызстанга керек беле? Бизде даяр шаарларыбыз бар, ошолорду оңдогонго деле ошончо акчаны коротсо болот беле? Сиздин оюңуз кандай? Саламатчылык. Албетте керек бул шаар бизге. Анткени башка шаарларда көрүп атабыз. Алар аябай адамдар көп болуп кетти. Акча көп кетет дегенде бул жерде акчаны чет жактан келген инвесторлор биз түшүнгөн боюнча ошолор курушат экен. Албетте керек, жаңы шаар салыныш керек, туризмди өнүктүрүш керек. Тим более ысык жер кесине болуп атыптыр. Башка жерлерди эле карасак, башка мамлекеттерди эле карасак, ал жерде башка шаарлар курулуп атпайбы? Бизге да ошолор курулуш керек. Албетте колдойбуз. Бирок бизде андан башка деле шаар бар да, мисалы Бишкек шаары, ушу Бишкек шаарынын эле таштандылары канча көйгөй жаратат. Ошол нерсени жок кылса болот беле, акчаны ушул жакка салып? Эми андай десек, Бишкек уже мурдун уже ген план менен башталганда, бизге жаңы шаар керек. Ал шаарга уже жашаган адамдар башка шаарга көчүш керек. Эскини оңдогондон көрө жаңы салган жакшы да. Сиздин оюңузча ушу Асман шаары 500 000 кишиге деп атпайбы? Ошончо адам бара алабы? Ошого дагы суроолор болуп атат. 500 000 кишиге, эгер ошо 500 000 кишиге салынса, мен негизи каршымын. Анткени ал жерде экология кандай болот, ошону да байкаш керекпиз. Анан жанакы инвесторлор келет деп атат, жалаң чет өлкөдөн. Ал жерде кандай болот, биз өз маданиятыбызды сактап калабызбы, өз тилибизди сактап калабызбы, ошондой да суроолор болот. Ал суроолорго дагы жооп алыш керек болот. Сиз ошо архитектор катары чындап эле долбоор ишке аша турган болсо, ошо куруучуларга, дирекцияга кандай кеңеш бересиз? Ошо долбоор менен таанышып көрдүңүзбү? Кандай кемчиликтери бар экен аларда? Договорду көргөн жокмун. Мындай эле слайд болду. Эгер аны салса, аябай эле жакшы болот деп атабыз. Договор дегенде эмне? Мисалы быйыл жазда баштайбыз деп атат. Ал жанакы основательдер менен да сүйлөштүк. 500 000 кишиге ал болбойт окшойт, андан азыраак болот окшойт. 500 000 кишиге болсо, ал экологияга аябай зыян келтирет. Буга чейин ошо долбоор менен, проект менен таанышып көрдүңүз беле, Асман шаарына кызыгып? Жок. Кызыккан эмессиз, э? Долбоор чыга элек. Азырынча Бизге көрсөтүлөт. Бизге көрсөтүлөт. Чоң рахмат биздин эфирге кошулганыңызга, Айтбек мырза, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Сизге да рахмат. Эскерте кетсек, Асман шаарын куруу боюнча бул убакытка чейин мамлекеттик дирекция түзүлгөн болчу. Шаарды курууга президент Садыр Жапаров өзү колдоп, экономиканы, туризмди өнүктүрүү үчүн бул шаарга муктаж экенибизди, ошондой эле өз көзөмөлүнө аларын бул убакытка чейин белгилеп айткан болчу. Асман долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Мухаммед Ванинов биз менен байланышта. Мухаммед, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүн долбоор үчүн ошо конференцияда кандай документтерге кол коюлду? Бүгүн деген конференцияга кыргызстандык ишкерлер келди, аябай көп компаниялар келди. Алардын дагы инвестицион долбоорлору бар экен. Долбоорлору бар, бирок акчалары жок. Бүгүнкү күндө ошо биздин инвесторлор аларга дагы ошо инвестиция алып беребиз деп, ошо документтерин, меморандумдарын подписывать этип берди. Кол коюп берди. Франциядан келген инвесторлор канча каражат бөлүп бергенин айтышат ошо Асман долбооруна. Качан, канча убакытта бөлүнөт, анан шаар качан салынып баштайт? Азыркы убакытта Асман шаарынын проекти түзүлүп атат. Экологический жагынан, технический жагынан, электр энергия жагынан изысканиялар жүрүп атат. Ошолор бүткөндөн кийин, Кудай буйрса, иш башталат. Азыркы убакытта 5 миллиард долларга уже меморандум түзүлдү, кол коюшту. Акча каражат канча убакытта бөлүнүп берилет? Акча каражат, Кудай буйрса, азыр алар бияктан кийин Дубайга барат. О жактан уже толук маалымат берилет, кайсы убакта которулары. Мындан тышкары инвесторлор менен башка дагы документтерге кол коюлду, ошо биздин көп долбоорлорго да отпойсузбу, ошолор кайсылар атай кетсеңиз?
Кремниевый завод курулгантат, Кудай буюрса. Биткоин деген азыркы криптовалюталарга ошолорго кол коюп берди. Дордой сыяктуу ошондой бирок онлайн рыноктарга Кудай буюрса аларга да кол коюп берди. ГЭС тармагынан да кол коюп беришти салууга. Ошондой дагы башка долбоорлор коюлду. Мен азыр толук маалымат кагаз түрүндө берсем болот. Сиз бул убакытка чейин ушу асман долбоорунун жана проектисин эскизин түзбөдүңүз беле? Анан ошол боюнча калабы же дагы өзгөрүүлөр барбы? Негизги концепция ошол бойдон калат. Биз деген Кыргызстанда өзүбүздүн архитектурабыз жок. Өзүбүздүн культурабыз жок. Бүт Советский Союзда калган архитектура менен жашап келатабыз. Биз деген ошол шаарды деген кыргыз элин тааныталы деп негиз баштаганбыз. Кыргыз элине жасайлы деп. Ошол жактан биз деген өзүбүздүн культурабызды көрсөтүш керек. Эң главный здание комуз түрүндө калат. Шаар кыргызча стилде аткарылат. Ошол концепциясы калат. Бирок жителдери, жашачулары мисалы үчүн мурун 500 000 деп, ортодон деп дагы сөздөр чыгып атат. Анчалыкка барбайт. Азыр расчеттон кийин, бүт расчеттор саналгандан кийин экология таасир этпейби? Ошолордон кийин анан жителдердин, жашоочулардын саны ошо менен такталат. Демек баштапкы планы дагы өзгөрүлүшү мүмкүн экен да, мурда жарыялангандан кийин. Ооба, өзгөрүлөт. Чоң рахмат Мухаммед мырза, биз менен түз эфирге чыгып бергениңизге, алдыда иштериңиз сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде эл сүйлөсүн көрсөтүүсү болду. Жогоруда биз Казакстандагы үн тартыштыгынан улам Кыргызстандагы абал кандай жана келечекте курула турган асман шаары, асман долбооруна Франциядан келген инвесторлор канча каражат бөлүп берет, ушул темаларда кеп салдык. Бизди социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.